Самара Каримова ириген ооздон чириген сөз чыгат. Ырчы Самара Каримова өзүнүн жеке Instagram баракчасында жаңы посту менен бөлүштү. Кайгылуу күндөр эсиңе түшсө, аларды болбогон деп бил жана жашооңду уланта бер. Жийиркеничтүү уят сөздөрдү угуп калсаң, кулагыңдын сыртынан кетирип, жолуңду уланта бер. Кимдир бирөө жамандык кылса, аны кечир жана эч нерсе болбогондой жашооңду ула. Бул дүйнөнүн кайсы бир жакшылыгына жетпей калсаң кайгырба. Эч нерсе болбогондой өмүр сүрө бер. Анткени өмүр кыска. Бакытка жетпей туруп, өзүн бактылуу сезген адам чыныгы бактылуу. Сен жөнүндө айтылган сөздөрдү териштире бербе. Сага жамандык кылган ар бир адам менен эсептеше бербе. Сага кол салган ар бир адамга кол салышың шарт эмес. Эгер сак болсоң, Алла Таала дин соолугуңду чың кылат. Түнү тынч уктайсың, ырахаттанып жашайсың, көңүлүң тынч болот. Жыйында отурганда тилиңди сакта. Эки нерсени: адамдардын сага кылган жамандыгын жана өзүңдүн адамдарга кылган жакшылыгыңды эч качан эстебе. Эки нерсени: Алла Тааланы жана акыретти эч качан унутпа. Эгер сага орой сүйлөсө, ага ачууланба, жөн гана жылмайып кой. Анткени ал өзүнүн ким экенин сага көрсөтүп койду. Адамдын көркү акыл, акылдуу адамдан гана акылдуу сөздөр чыгат. Ириген ооздон чириген сөз чыгат. Тентекке теңелип, терек бою секирбе. Эгер бирөө сага тилинин канжарын сайып жараласа, сен да ошол канжар менен жооп беришиң шарт эмес. Тескерисинче, сен ага жылмаюунун кылычын сайып алсаң жакшыраак болот. Кайнап жаткан суудан өзүңүздүн жүзүңүздү эч качан көрө албайсыз. Ошол сыяктуу эле ачууланып турган кезиңизде акыйкатты көрбөй каласыз. Катанын 3 түрү: текебирлик. Шайтан текебирленген Алла Тааланын каар каргышына калган ач көздүк. Ач көздүктүн айынан Адам ата бейиштен куулган. Көрө албастыктын кесепетинен Адам атанын уулдарынын бири экинчисин өлтүргөн деп жазат. Ал эми сиз Самара Каримованын айтылган сөздөрүнө кошуласызбы? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшүңүз.